ислам өлкөсү ал эми Түркмөнстан Ирандын капитаны ал эми Түркмөнстандын алгачкы оюнун өткөргөн жатат азырынча. Ушул анда демек биз Иран Түркмөнстан беттешин баштадык. Вероника Бернацкая эмне кылыш керек экенин кол жаңсоосу менен ой чоң ката кетирди. Ирандыктар жазалап коеру турган иш сокку жакынкы бурчка гол. Мынакей бир ката жана бир гол. Иран ошол замат түркмөн ойногон туура эмес пас берип алганы бул жерде көрүнбөй калды. Бирок соккунун өзүн көрүп атасыздар. Канчалык ишенимдүү жана айып аянттын сыртынан сол бут менен Арда Гүлер, бирок ал албетте мына Евродо алыскы бурчка тепкен болчу. Мындай болжол мен ошол сыяктуу келип туруп, бирок ал андан айрылып Хангелди Бердиев жана Ирандын кезектеги чабуулу. Ушул жерден сокку Жанасиев. Идеалдуу сейф. Исмаилды жактан топту сууруп кетти. Карасаңыздар кандай сонун пас Реза Гандипурдан. Эгерде гол жаралса, Гандипурдун бурчтан чыгаруун ишке ашырат. Узун бойлуу 5 оюнчу айып аянттын ичинде баш менен сокку гол. Мынакей экинчи кабаттын чыныгы падышасы Майфартты дал ошол 4-чү номердеги Түркмөнстандын Белгү Мухаммед Бекмурадова карашы керек эле. Мына карасаңыздар, ал албетте позициясын жоготуп алды. Ал эми голду жаратып, чачын сылаган бойдон машыктыруучулар штабын көздөй чуркаган болчу. Мына башын ушул жерден силкип, түртүп узатып кетти. Топ жер аркылуу жерге тийип киргендиктен мына бул ракурстан да карап көрөлү. Мынакей көрдүңүздөрбү? Кошкан топту тартып алды. Жана ой кандай сонун пас. Бурч татал, бирок дарбазага тагмай бараткан болчу. Урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, Иран Түрк жер аркылуу мына ушул жерден биринчи аракет менен үчүн теппейт сокку. Сологой болгон үчүн демек. Ошол замат тебе албай калды. Алган Иран гол жаратпаган учурда дагы, бирок топко жетип аткан эле. Ой кандай сонун кирип барды. Гол эмес, кечиресиздер. Ушул жерде көргөн болчусуздар. Мына сокку гол. Эч кандай маселесиз мына ишенимдүү сокку менен алмашууга чыккан Баров ал топту кайтарып кете алган жок. Карасаңыздар, жана ушунчалык мына Замбиректин орундай кубаттуу сокку ишке ашкан болчу. Ойлонбостон алыскы бурчка соккузат. Аралдын өзүнөн Серон Аширов деле кыскарып чыккан эле. Сокку кубаттуу болгон. Экинчи кабатта күрөш болот. Кана 4-чү голду көргөн жокпуз. Түркмөнстан бир аз башаламандык болгонуна карабастан азырынча голдон өз командасын сактап турат. Экинчи кошумча орундалат деген ойдобуз дегенче, мына бул беттеш соңуна чыкты. Бирдеске болсо экинчи таймда бир гол жатышты. Эки машыктыруучу бири-бири менен. Айымдар жана мырзалар, соңуна чыгарып жатабыз. Кыргыз спорту